Асель Кадырбекова. Биз идеалдуу үй бүлө эмеспиз, биз сыноодон өттүк. Эстрада ырчысы Нурлан Насиптин аялы Асель Кадырбекова алар кайрадан жарашып, учурда жашап жатканын билдирди. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда эки ырчы ажырашып кетиптир деген эмиштер тараган болчу. Идеалдуу үй бүлө жок, бардыгы кыйынчылыктарды башынан өткөрүшөт. Эң башкысы ошол сыноодон татыктуу өттү. Биз дагы четте калган жокпуз. Биз идеалдуу үй бүлөбүз деп иллюзия түзгүм келбейт. Биз өз түйшүгү бар, катардагы эле үй бүлөбүз. Себеби ар бирибиздин сезимдерибиз, эмоциябыз бар. Бизди оор күндөрү колдоп турган ата-эне бизге, досторго жана күнү-түнү Инстаграмды карап отурган көрөрмандарга рахмат. Ал эми биздин оор күндөрүбүздү пайдаланып, өзүнө катталуучу жана лайк топтогондорду Кудайга койдум. Биз сыноодон өттүк, эми баары жакшы болот деп ойлойм, деп жазды Кадырбекова. Ал ошондой эле Нурлан Насип менен 9 жылдан бери бирге экенин айтып, анын 7 жылын кыз-жигит болуп жүрүштө 2 жылын чогуу түтүн булатуу менен өткөрүшкөн. Маалымат Булак Барометр KG. Сайкал Садыбакасова менен Эдил Маматовдун сырдуу махабаты. Ырчы Сайкал Садыбакасова Кыргызстан Обондору радиосуна маек берип жатып, сүйүктүүсүн ооздойки сүрөттөп берген. Анда бою меникинен бир аз эле узун, чач жасалгасы жагат, агрессивдүү эмес деп баяндаган. Ал эми биздин эсибизге дароо эле ырчы Эдил Маматов келди. Эске сала кетсек, Сайкал Садыбакасова турмушка чыгардан мурда Эдил Маматовдун жубайы Мери Шакулина, апасы атактуу эле бир ырчы кыздын айынан үй бүлөм бузулуп, 4 балам атасыз калды деп айтып чыккан. Бирок бул төгүндү Сайкал Садыбакасова четке кагып, тою болордун маалымдап, алып баруучу Максат Таврановго турмушка чыккан. Көп узабай эле төгөлөр ажырашты деген кептер тарап, акыры жылдыздар расмий түрдө ажырашканын жарыялашты. Эми мынтип Сайкал Садыбакасованын жигити Жалал Абадтан болот деп акырын-кырын ачып айтып, эркелеп ырларды арнап ырдап баштаганына караганда чын эле олуттуу мамиледе окшойт деп ойлоп кетесиң. Ошондо чын эле Эдил Маматов менен Мери Шакулинанын ажырашуусуна Сайкал Садыбакасова күнөөлүүбү? Сайкал менен Эдил чогуу жашап жатышат деген кептер да тар чөйрөдө чыгууда. Маалымат Булак Компромисс.